келинчеңиз өтө бай үй бүлөдөн чыккан деп айтышты. Аялым бай болгондо кайын журтумду уялбай эле пайдаламакмын. Асыл апасыга кандай бут тоозулар кылды, кайзырчыларды чыгарбай койду. Бизди 8 жыл 9 жыл кетерге киргизген жок да булар. Султанды чоңдулар менен коркутушуп. Кайрат Пирбердиев наам алганда убактысы жетпей калдыбы же таланты татыксыз деп эсептейсизби? Ушу Кайрат Пирбердиев кантип эле бизден ашык элемге сиңип кетти. Биз токмок жебеген айыл калган жок да. Биз көрбөгөн кордук калган жок. Биз жатпаган мүрзө калган жок. Жигитчилик кылып, чорный деп коюшат. Ушундай адамдардын арасында болдуңузбу? Чорный менен эле чогуу жүрдүм, красный менен эле чогуу жүрдүм. Түрмөгө көп кирдик биз. Эки сулуу деген блогер кыздар бар. Ошолордун апасы менен комментарийдан сизди урушуп атканды көрүп калдым. Уруш эмнеден чыкты? Окуй, мен байкемдин кызы сөгүнүп атабы деп. Эми ал сөгүнгөн сөздү мен айта албайм, ал сөздүчү. Быдан башталган сөз. Ушуну айтып какатей барыш да. Апасы эмне дейсиң деп атат ал жердечи. Садыр Жапаровдун өзү менен телефон менен сүйлөшкөн экенсиз. Сүйлөшкөнүмдү толук айтып берейин. Ал кезде президент болду деп болчу. Бирок көп узабай президент болду. Аны билгенде да башка нерсени айтып калмак экен. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто ырчы, актер, куудул, деги эле таланты көп таланттуу адамдардын бири Жакут Сыдыков агабыз келди. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кош келдиңиз. Рахмат. Кубанычтамын. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Негизинде кубанып келдим, анткени силер ушул мени Кыргыздын бир уулу эле деп элге бир дайнымды билгизип коеюн, кабаралып коеюн, не кылып жүрөт деп чакырганыңарды эстеп сүйүнүп келдим чындыгында. Көчөдөн көп эле көрүнбөй калдыңыз дей беришет да. Көрүнбөй калсаң жанагы жаңы чыгып аткан кыздарды карай берет экенсиңер, жашырчыларды карай берет экенсиңер, Жакут деген да бар эле деп поиске жазып калсаңар чыгам. Илгери телевизордон кааласаңар, каалабасаңар да чыкчу элек. Азыр адамдар каалап, тандап көрүп калды. Ошон үчүн мени да тандап коюңуздар деп аткам. Ошо мени тандап чакырганыңызга рахмат. Эфирдин башында сүйлөшүп алалы. Биздин эфир бул эч кандай чектөө жок, ачык, бир гана биздин шартыбыз бар. Интервью бүткөндөн кийин эртең ортого адам салып, бул жерин алалы, тигил жерин кезели деген сунуштар болбойт деген үмүттөмүн. Биз сизге байланышканда баарын түшүндүрдүк, форматын көрдүңүз. Ат айтып тургандай эле биздин эфирдин аты тергөөчү. Даяр болсоңуз биз баштайлы. Даярбыз иншалла. Интервьюларыңызды мен толук көрүп чыктым. Бир терең баарын жакшылап сураган бир жакшы салмактуу интервью көрө албадым. Бүгүн бир жакшылап көп нерсени сурайын деп турам. Алгач үй бүлөдөн баштасак, канча аялыңыз, канча балаңыз бар? Балдарыңыз каякта окуйт, канча жашта? Келинчегим бар. Нарындын 8 март деген айылына күйөө боло болом. 4 баланын атасы кылган келинчегим, 4 бала, 3 уул, 1 кызыбыз бар. 2004-жылкы, 2006-жылкы мектепти бүткөн 2 уулум бар. Кызым 7 класста окуйт быйыл. Анан кичинекейбиз, эркебиз. Канчанчы класста эле билбейм, жүрөтү чыгып үйдө. Окуйт да 1-2 класска, 3 класста. Жашырбай айтып атам да. Бир уулуңуз ырчылыкка аттанып жаткан экен. Кандай кетип бара жатат чыгармачылык? Жакшы кете албай атат, анткени булар баардар жашоодо болот экен, мага эле окшош болот. Азыр менде да баардык аспаптар бар. Азыр ыр жазып, чыгармачылык менен алектенбей атам. Негизи барга көпкөн жаман экен да, негизи барга көп атабыз. Бизде жашоо жакшы Кыргызстанда. Анан биздин үйдө да жашоо жакшы болгондуктан, анан мен чөйрөм жалаң артисттер болгондуктан ошолордун арасында чогулуп, мындай кадын жакшы билбей, өзү аракет кылбай бир күнү чыгып калса деп болот. А мен болсо ушу концерттерге барып, ал кезде жок эле да YouTube каналдар, мындай соц тармактар жок эле. Россия кинотеатрга каякта артисттер, Абдулла каякта коётса, Күмөндөр, Бекбуриевдер, илгерки чоң артисттер, Али Нежелер каyak концерт коётса, ошол жака барып жалдырап чыгып, ушинтип түшүк менен чыкканбыз да. Анан аралаша албай атат, бирок өтө таланттуу. Балдарым ичинен жакшырдайт, муну көп ырчылар дагы баасын берген. Үмүтүм бар, чыгып кетет деп. Негизи аракети жок болуп атат окшойт. Мен өзүмдүн жардамымды берген жокмун. Жардамым бар дедим, чыйыр жолго салып атам, мен аркам менен көп нерсе бүтүрсө болот. Жардам берген жокмун дегеним, бул ырды жаз, бул ырды мындай кылдыр деген жокмун. Анткени мен стилим такыр башка, жаштардыкы башка, өзүнүн ой чабыты менен кетсин деген менен көңүл урбай элем. Бирок мындай ичим менен ойлонуп коем. Элге көрүнүп бир кыргызыма кызмат кылып калса деп. Эми артист эле болот окшойт, ушунусу. Сиз тууралуу мен көп нерселерди издедим.
келинчеңиз менен кантип тааныштыңыз? Биз уккан маалыматтарга караганда келинчеңиз өтө бай үй бүлөдөн чыккан деп айтышты. Ушул жагынан бир айтып өтсөңүз, кантип тааныштыңыз, кантип тандадыңыз? Жакшы ниет кылган, жакшы ойдо ушактар бар экен биз тууралуу. Жакшы, негизи аялым бай болгондо мен азыр чыгармачылыгым аябай өнүгүп өскөн болмок. Кайын журтумду уялбай эле пайдаламакмын. Негизи кайнатам, кайненем аябай жакшы киши болгон, жөнөкөй, карапайым, тоодо мал менен жашаган, мал баккан адамдар болушкан. Азыр тилекке каршы атабыз дагы апабыз да өтүп кеткен, өткөн жылдар менен. Жөнөкөй эле карапайым бир колхозчунун кызы. Бай эмес, бирок жүрөктөрү бай, өтө жакшы адамдардын кызын алгам. Балким ошого бай дешет. Биз үйүбүздө эми салып атпайбыз. Мен жашоодо жакут болгону, атымды жакут койгону, мен бул жарыкчылыкта үйгө жете элек экенмин. Өзүмдүн үйүм болбоптур да. Атамда болгон эмес да. Демек атамдын да үйү болгон. Деги эле мен үйдө болгон эмес, мен апам менен колхоздун үйүндө жашап чоңойгом. Акырында ошону колхоз тараганда апама менчикке чыгарып берген. Ал оорукананын, айылдык оорукананын ашканасы болчу, сүт саткан, ошолорду кийин жаңы оорукана салгандан ошону начар жашаган үй бүлөлөр барбы айылда, ошолорго бөлүп берген. Биз да ошол начар жашаган үй бүлөдөн катарында болчубуз айылда. Тизмеде апам эле болгондуктан, ошол мен кичинекей болгондуктан ошо начар жашаган үй бүлөдө көмүр алып турчубуз. Кум помош менен чоңойгон баламын да, ошо. Кум помош көп бербей койгом, арык болуп калып. Биз үйүңүзгө барып келдик, жолуктук. Үйүңүз жөнүндө азыр токтолобуз. Сиз ушул суроого жооп берсеңиз, көп жактардан айтып каласыз. Мен чал кемпирдин колунда чоңойдум, жалгыз баламын деп. Бул кандай чал кемпир, кандай чоң ата, чоң апа? Ошол жөнүндө ата энеңиз тууралуу айтсаңыз. Көпчүлүккө түшүнүксүз окуялар өтө көп ушул. Туура айтасың десек, эң туура сөз болду. Анткени мен багып чоңойткон апам өтүп кеткен да, анан жакында көп жыл болду өткөнүнө. Мен азыр 30 жылдыгым болуп атат да. Мектепти бүткөнүм 30 жылдыгым болот. Мен 10 жылдыгымда өтүп кеткен апам. 20 жыл өтүп кетиптир да андан беричи. Анан баягыда апам, төрөгөн апамдын үйүн дагы интернетке чыгып элге билинип калды да, ошондон кийин элдин баары эле бир тур эле апам жок деп каласың, бир тур апам бар деп каласың дегендей туура айтасың, түшүнбөй калып атышат. Менин төрөгөн апам бар, Кудайга шүгүр, азыр Көлдө, Ысык Көлдө, Жетек Үз районунун Борборунда жашайт, Кызыл Суу деп аталат. Мен багып өстүргөн апам, мен 2 айынан багып өстүргөн экен. Мен 2 айымда эсимде эле жок болчу. Апамдын айтышы жана туугандарымдын айтышы боюнча 2 айлыгымда багып алган экен апам. Апам менин өзүмдүн атамдын мындай уруулаш эле тууганы болот. Кайдулат деген уруубуз, анан ушу уруулаш айылда эжеси болот, эми жакыныраак. Анан апам көп бала боюнан түшүп калган экен, 7-8дей бала. Апам такыр бала наристе жытын эмес, тагдырына жазган эмес экен. Боюнан түшө берген, кыскасы бир дагы балалы боло алган эмес, төрөп эле каза болуп кала берип. Анан мен багып алган. Мен дагы багып алганда нормальный бала багып албай, оорукчан бала багып алган. Ошо мен кичинекей кезинде оорукчан болуп калып, курсактан эле запкы жегем. Айткым деле келбейт, айткым деле келет дегендей, эми ата энеме аралашкым келбейт. Ошо кезде ата энем ажырашып турган кезинде мен боюнда болуп калып, ошо илгериле болгон экен. Ата энем ажырашып кеткен, ошондо ошо мен боюнда бар кезде ызчуулар болуп, түгүл мени ошол кезде эле аборт кылып бойдон алдырып коем деген жаш келин болгондо апам деле ошондой учурлар болгон дейт. Тоолук молдо деген акын бар го. Кадимки эле ошонун небереси болобуз да, биз ошонун үйүндө чоңойгонбуз. Мына Тоолук молдо деп кийип жүрбөймүнбү? 20 сомдукта сүрөтү бар чоң атамдын. Ошо Тоолук молдо атамдын өзүнүн жалгыз эле кызы болгон Сапия деген, жакында эле өттү, 4-5 жыл болду. 100төн ашып 104-105ке чыгып өттү. Курманжанда атканда эле өзү да копия, сүрү, башкасы, насааты дегендейчи. Ошол апам да айтканда бирокчу, сен мен алып калгам депчи. Сен эмне кыла жок кылып коймок дарыларды депчи. Анан ошо ойдон ошол Калиман деп апам багып калган. Апам баласы жогунан багып алган, анан менден чоң байкем болгон, 74-жылкы, ошону берген экен негизичи апамачы. Сиз багып алыңыз анда деп. Анан Сакмалга кеткенде эле бериптир, анан Сакмалга келгенден кайра алып алыптыр. Анан мен төрөбөсмүн, минтпесмин деп апам ботодой боздоп ыйлап, кийинки балабызды беребиз деп апамды да кулакка тебишет. Тепкенде балаңардын кереги жок дейт. Анан кийин 76-жылы эжем төрөлөт. Эжем бербейт да, кыз балалуу. Анан кийин 78-жылы 4 жылдай мен төрөлөм. Анан мен төрөлгөндөн кийин шалбырап сүйлөп, мен 4 жашымда сүйлөгөн экенмин да. Айылда врач айткан экен, бул сүйлөбөйт, дудук болот бул бала деп айткан экен. 4 жашымда сүйлөгөн. Анан мен төрөгөн апам деле бала болбойт деп үмүт үзүп эле берип койгонбу деп кетем кээде. Жаман ойчу, азыр апам көрсө капа болушу мүмкүн, бирок бул ачуу чындык ар кандай болот да. Анан апам бакты, бирок
Анан бул апама таарынычым деле бар, Төрөгөн ага апамачы. Анткени мен 22 жашка чыкканда, 21 жашка чыкканда ушул Акталадан чыгып, апамды өзүм издеп баргам, ошо баккан апамдын кеңеши менен. Ушуга чейин бир сурап койбогонуна, балам бар деп койбогонуна, бир энелик мындай иттерди деле, мышыктарды деле, интернеттен деле, эмеден деле көрсөм бир балдарына бир мээрим төгөт да. Ошол апам адам заты болуп туруп, мага мээрим төгөп бир кантип чыдады деп эме кылам. Таарынып жүргөм, анан үйүнө издеп баргам. Барган деле бир күн болгондон кийин апам балам келипсиң деп аябай сүйүндү, ошол жерге жетебизге жумушка орнотуп койду, чоң майрам болду, сүйүндүм. Ошондо дагы балам үй салып алыптыр, кычыратпай, интернетке чыгып аткан үй ошол да. Анан бул баламды үйдү мен салдым, бул үйдү талаша көрбө, бул үйдү кыздарымдын балдарына берем деген. Өзү менин баласымын да, кичүү баласымын. Мен үйдүн деле талашпайм, бирок ошол сөз учурашканда барганда ошолга чейин жүрөгүмдө. Негизи апама таарынып эле жүрөм, бирок Алладан коркуп, жараткандан коркуп, апама дайыма барам, көрүп деле жүрөсүңөр, апамдын таламын талашам. Анткени Алла Таала мага 2009-жылдан бери димден түшүнүп берген. Аллах Таала мага өзүн тааныткан, пайгамбарларын тааныткан, китептерин тааныткан. Ошондон баштап энем ыйык деп айланып жүрөм. Дагы таарынычып азыр барбай айтам, ошо баягы интернетке чыккандан кийин жакында концерт койгом, ошо концертке келип кеткенден кийин апам менен таарынышып кеткем. Таарынча элек болчумун 20 жылдан бери. Анан чындап мында таарындым. Мейли Алла Таала мени кандай акыбалга салса мейли. Апасы жок тагдыр экен, апасы жок эле жашайын деп апам менен да коштошком. Тирүүлөй да коштоштум да, анан катуу айтканга чейин бардым. Эгер кимиз өтүп кетсек да, мен өтүп кетсем да келбей элеңиз, сиз өтсөңүз да барбайм жаназаңызга деп. Анткени таарынычымдын себеби кайра эле мен келип баккан апам эле асылат. Анткени концертте апам арнап ошо апам жок деген ырмырдап бергем. Апам жөнүндө айткам, төрөбөз тургам апам жөнүндөчү. Анан ошону көрүп отурат, апам көрүп отур. Көрбөй да коет, келип башында көрүп туруп нарынга кетип калат бир похоронгочу. Концертин көрбөй элечи. Келип аңдып келип эле келип чыгарып кетет да. Анан мында дагы өзү көрбөйт, анан классташтарын киргизет. Мен билет берем да. Курбула Аяш апаларым болсо киргизиңиз, Аяштарыңыз болсо киргизиңиз. Анан ошо Аяш апаларым жөн кирбей, анан эртеси келип чабыштырып кетет. Сен балаң сен жөнүндө бир өөз айтып койгон жок, тиги баккан апасын эле айтат, тигинти эле айтат. Анан көлгө кетип алып, үйдөн чыкпайт апам. Көлгө кетип алып, үйүнө жетип алып, анан телефондон анан баштайт да концерттичи. Чучугума жетип, тиягыма жетип, биягыма жетип. Мен деле эмгегим бар да, мен деле төрөгөм да, мен деле айтып койсоң болот. Ой апа, сиз ал жерде жок болуп калдыңыз, сизге мен атайын программа даярдагам. Апама башкалар жазып сизге дагы келет деп, сиздин да көңүлүңүз бар да. Ал апам өлгөн менен баккан апам тирүү деп сизге атайын программа даярдап койсом, концертке келип туруп кетип калдыңыз дедим. Ошентип апам менен да таарынышып жүрөм, бирок жүрөгүм жылуу эле, күндө дуа кылам, апам дагы намаз окуйт, балким дагы эркеледимби. Мен таарынган эле жокмун, бирок чындыгында дайым эле келип ызы чыгып кете бергенден тажадым да. Анын үстүнө мен баары апамды жакшы көрөм. Мен апам даражага жеткирген, ушул чоңойткон. Ошол апам бар үчүн мен жакут болуп отурам. Апам бар үчүн сен мени таанып ушул студияга чакырдың да. Эгер ал апам болбогондо мен кичинекейимде өлүп калмакмын. Оорукчан экеним азыр эле көрүнүп турат да. Мен бир туугандарым сага окшогон далдайган жигиттер. Мен курсактагым эле кичинекей. Мен деле далдайган эле жигитмин. Мына ийиндерим кайрылып минтип турат. Сөөктүмүн да, оорум да, аркы көрүнгөн мен оорумун, тарамышмын. Өлө чабышам десем. Айна чабышкан. Сизди баккан апаңызга өзүңүздүн апаңыз бергенде экөөнүн кандай байланышы болгон? Экөө таанышып эле кантип берген экен? Атамдын эжеси болот атпайбы? Атамдын кайнэжесине берип атат да ошондо. Азыр атаңыз каякта? Атам да өтүп кеткен. Атамдын экинчи аялы бар да. Атам 2 аял алган. Бул мен апам биринчи аялы ажырашып кеткенден кийин атам башка аял алган. Алтындай болгон дагы апам бар. Апага баймын негизичи. Ал апаман бир карындашым, бир иним бар. Бир эле иним бар эле, алдай 20 жыл каза болуп калды кырсыктап. 20 жыл оор жыл болбоду. Ошондо өзүнүн машинасын басып калып кырсыктап каза болуп калган. Азыр иним да жок калган. Ошол анан ал апаман да кызганат. Кыскасы мага жашоо бербейт да. Мисалы үчүн мен эртең балам үйлөнсө, мен тигил апам дагы апам дагы. Ал мен атамдын аялы, атама 2 тууганым бар. Аны чукурганга да болбойт да. Тиги көлдөгү апам тизет да. Ошо менен катташ, сен ошо менен эме кыл. Мен катташууга толук милдеттүүмүн мен. Апама айтам, апа, мени жаман көрбөңүз. Ал дагы апа, мен Алладан корком. Ал апамда ден соолугун сурага мен толук милдеттүүмүн. Ал атамдын алган жары, сиз дагы атамдын аялысыз.
Апамдын канча аялы болсо ошончо апам болот. Эки аял бар экен, эки апам бар деп эле түшүндүрө албай эле эмептир. Мен баягы апам бир чети картайып да калды. Апамды бир чети аяйм, жаккан апам жалгыз, бир тууганы жок, ушундай адагы жалгыздыкта чоңойгон. Жалгыз кыз да, эрке болгон. Таятам колунда эле чоңойгон. Анын кейпин мен кайра кийдим да, ал эркек кишинин колунда чоңойду, мен аял кишинин колунда чоңойдум кайра. Кошуназы үйүнө чегине кирип кетти деген өзүңүздүн апаңыздын үйүн тарткансыз. Аягы эмне болуп бүттү ошол окуя? Көпчүлүк кызыккан суроо. Апам, төрөгөн апам, өзүмдүн төрөгөн апам, азыр ушу таарынып аткан апам ошол да. Мен таарынып аткан апам. Мен таарынбайм делем негизи эми. Ал үйдү ошонтип алдырып ийгенде деле ошол мага кылган мамиледен улам деп ойлойм. Анткени мени аралаштырбайт. Балам сен аралашпа, бул менин үйүм дей берет, баары бөлөк өскөндүк кылып мындай мамиле кыла берет. Мен жабыша берем. Энеге суусай берем, бир тууганга суусай берем. Сени деле сразу бир тууган кылып алдым иним укам деп. Ушундай жалгыз чоңоюп калган адам мээримге суусап калат экен. Апамдын мээримине дагы эле зармын да. Ошол. Анан ал үйдү болсо негизи кошуналар башында мен жаңы 2000-жылы баргам да, апамды издеп барганда мындай жупуну жасаган, эчтекеси жок үй бүлө болчу. Анда кумтөр деле кыйратып башталды эле окшойт. Кубанып аны таанычымын жакшынакай эле. Апам мага караганда бардар болчу. Анткени мал сал менен жашап, жанагынтип 5 бөлмөлүү үйлүү болуп, мал жанды болуп, боз үй соз үйлөрү бар, бай аял болгон апам учурда. Апам азыр деле бай. Өзүнүн машинасы бар, мен алып берген эмесмин. Өзү тың, 71 жашта болсо дагы Анжеликадай эле жүрөт апамчы. Өзүн карайт, сулуу болуп, машинасын айдайт. Чыгармачыл адам, Кыргыз жазуучулар союзунун мүчөсү Гүлкайыр Турдукожоева деген 3 китептин автору. Жакында бир китеби чыкты, бир китеби мен чыгарып бергем. Демирчи болуп колман келишинче. Чыгармачыл адам негизи апам дагы. Анан ошол үйгө барып турам да, анан барсам ошол ушундай болуп бир жолу арман айтып калды. Анан бат эле чечем, апада анан тиктогума, инстаграмга жүктөп калдым. Сурап жанагынтип видео кылып, мо туурабы кошуна забор үстүнө салып алыптыр дегендерди эле оюм айттым. Ташиевке же Садыр Жапаровго деп кайрылган жокмун, бирок элге кайрылсам эле азыр жакшы жетекчилерибиздин кызматы жакшы болуп аткандыктан бүт баары коркуп, тартипке түшүп, ошол Жети Өз районунун ишкерлери, ошол кадастр беле ошондон айыл өкмөтүнөн, участковый баары келип, ошол күнү эртеси эле келип, апама чечип берип кетишиптир. Дароо эле келип, Эженик Турбаева берип койгула, мына документтери Турбаева 20-жылы эле айтылып, бир мына жер кадастрда таланып беле бирдеме деген болуп айтып кетиптир, берип койбойсуңар эми карган кишини кайра ыйлата бербей десе, алар дагы асылып апама бул баласын таштап кеткен, бул ажырашып кеткен, бир белекетте апам улгайып калган адам да, 71 деген атам, пайгамбар жашынан өткөн адам, тигилер жакшы эле да. Анан апам да ошентип аябай ызаланып туруп, апам ыйлаптыр, апа жаздырып албайт белеңиз, ой келбей кал. Ошол менен өздөрүнө арыз жазат элек, мынтип баскыны аз келген себебим сиздин тагдырыңызга чүнчүтүп аргай сөздү айтып апамды урушуп жатат экен. Анан бирдеме деп аралашайын десем эле аралаштырбайт. Эми такыр барбас болдум окшойт көлгө. Эми самый главный бүттү үйү. Үйү чечилди, кошуналары макулдук берди. Ошо жана сарайды эле өз жагынан тешип эшик ачып алган, бир чыгынып барып, бир караңгыда бар апама көрүнбөй барып, эшигин үй жактан чыгарып берип коюп кетишим керек ошо. Кыргызстанда ыр жазган, оон жазган авторлордон эң көп ыр жазгандардын бирисиз. Рахмат. Мисал келтирсек, Кеңеш тобуна Нике кайып деген ыр жаздыңыз, Ирлан Талайбековго окуучу кыз, Мирбек Иманбековго Ата эне деген ырын жазып бердиңиз. Жалпы канча оон, канча ыр жаздыңыз? Негизи 100дөй сөз оондорум бар. Анан кыргыз эстрадачылары ырдап жүргөн бир 40тай болсо керек. Ошол Иманбеков азыркы окуучу кыз, Эңак Осмоналиев, Талай элес тобунун бир 15-тери меники. Азыр кайра жаңырып чыгып атат го ырлар. Секетим деп жаш балдар ырдап жатат. Ошолордун баары меники да бар. Биз тобундагы ай гүлүм, гүлүм, ай гүлүм деген ырлар дагы көбү биз тобунуку дешет. Ооба, биз тобунуку, анткени ал кезде мен биз тобунда иштечимин. Бирок аларды Кожокмат Исмаилов деген досубуз ырдайт. Ошонуку сөзү меники болчу. Ушул ырларын эл ырдап жүргөн 40тан, анан негизи жалпы өзүмө деги эле жазган, өзүм ырдап жүргөн ырдал элек ырлар болуп 100дөн ашык оондорлорум бар. Ушул сиздин ырыңызды ырдаган ырчылардын баары эмгегиңизди баалап, сый урматыңызды ордуна коюп, өзүнүн жазылчу жерлерине, авторуна сиз жазылып, бир сый акылар берилдиби? Мен өзүмдүн укугумду коргоп, өзүм эле алганым болбосо, өзү берип деле бергендер болгон эмес. Ошо Кеңеш тобу эле Нике Кайыпка $100 берген убагында, ал 2006-жылдары экен. 2006-жыл, 2006-2007-жылдар экен. Тигүүчү кыздаларга ынак досум $100 берген. Гонорар кылыпчы. Ошол экир калыптыр. Калгандар ырларды негизи заказ менен буйртма менен жазып жүрөм, 5000 сомдон жазып берем болгону.
Бирок жазып берем, ал калем акы элечи, убактым коротом 2-3 күндө отуруп жазам, анан бирок сөзү ону мага калат, анан кыргыз патенттен эменди өзүм алып турам да. Гонорарларымды өзүм алып турам кыргыз патенттен. Бирок кыйратып деле албайм, кыргыз патенттен деле жейт. Буга чейин бүт эле бардак болгондо мен жылда бир 3 жылда бир 10 миң 12 миң алам. А башка мисалы үчүн жана Кудурет Тайчабаров да башка авторлор бар да, мындай көбүр жазган, мисалы үчүн кимдер, Эмбекборев байкеме сөз жок, эми башкалар эле таанылган көп бар, ошолор эле 100 миң деп алышат да. Анан өз укугумду төбөлөй албайм, айтор ушундай. Анан авторлор болсо тескерисинче мен укугумду төбөлөп келишет. Азыр деле жаштардын баардыгы ырдап жүрөт, ошо менин калеме таандыгырлар бирөө сурап койбойт, интернеттен көрүп калып жазып коем. Негизи ушуларга мыйзам киргизиш керек да. Азыр деген мен ушу өкүнгөнүм, ызаланганым, бирөөнүн эмгегин, бирөөнүн акыгын пайдаланып эле азыр кыздар, балдар тойлорго, концерттерге кирип кетишти, кайрымдуулук концерттерге, бирөөнүн ырын жаздырып, мисалы үчүн Ильяс Абдыразаковдун же Султан Садыралиевдин башкачалардын белгилүү алар 300-400 долларын жаздырат, мен деле ошентип жаздырам. Ошолорго бар эле бир аранжировщик балага барып 3000 сомго голос жүрүп алып эле өздөрүн чыгарып алгансып, Көк Жүгүлү деген делечи, мисалы Кыргызстандан 446 кызыр да, мисалы да, ар бири той үрдө жүрөт да. Бир досум чакырыптыр жалал атка уже калбай калды. 40 район ырдап чыктык. Эми аларга ичкүйдүүлүгүм жок, Кудай берсин. Бирок авторун билип атап жүрүүгө чакырат элем да. Мисалы үчүн мен ырлар Алмаз Шадаевдер деле ырдайт, мисалы. Бүт баарын айтам, бирок сахнага чыкканда алар көнгөн эмес, айтпайт такыр. Мен концерт коюп барып айтканда элдер таң калышты, ушунун баары Жакуптун ырлары беле депчи. Ошондуктан биздин ырларыбызды билбейт да. Анан азыркы жаштар мен TikToктон да эфир ачып жүрдүм да, ушул авторлор таанытуу үчүнчү айтсам, YouTube'дан таптык, Самара Каримова деп жазып турат. Самара Каримованын ыры дейт. Аны Самара Каримова жүктөп туруп өзү эле жазып койду да. YouTube деген адамдар эле башкарат. Авторлорду YouTube'дардан таппайсыңар аны. Аны кыргыз патенттен табыш керек. Алато Таңшетен китебиз болот эле, илгерки ырларды ошентип тапса болот. Анан сурап тапса болот авторлорун издеп. Окчу кыздар деле ошентип алып кеткен. Окчу кыз жаңы чыкканда ошол Асыл Апазова деген эжекебиз чыгарчу эмес беле, Иманбеков экөө. Ал тескерисинче Асыл эжем мени жаман көргүзүп Суперинфо деген популярный болчу, Суперинфого чыккан киши Шерменде болчу же болуп кетчү да. Эки вариант болчу да. Анан Шерменде кылган да мени. Анткени окуучу кызды ырдап чыгат. Мен окуучу кызды башка кызга мындай ыз үчүн көптөр боюнча иниме берем. Жылыс деген эжем бар, ошон Мелис Абдрашитов деп ырдап бир аз таанылып калды, ошого берем. Анан ал ырдап даярданып жүрсө эле бир күнү Кыргызстан ондорунан Ика ырдаган окуучу кыз чыгып калат. Анан Мелис мага чалып капа болот. Тайке бул эмне кылганыңыз мага бербедиңиз? Ал иши акча берген мага 10 миң сомбу ушундай берген. Алар бай болчу да. Илгери эле ошондой берген. Анан акча бербедик белет, же Тайке минип кеткен. Бир тууганым да, анан ой билбейм кимирде эч ким берген эмес. Анан издеп жүрүп таптык, Ика акен барсак, анан эмеге Жолдош деген аранжировка жаздырыптыр, ал Мелисчи окуучу кыз жаздырып алды да. Анан алдырыңыз радиодон деди. Анан Асыл эжеге айтсам, радиодон кетип калды, эми кантип алдырабыз, коем тиги бу деди. Алдыргыла, мен башка сурап ырдабайсыңар, кандай болсун, биз да бирөө менен келишип алдык десем, болбой калды деди. Анан макул анда деп эжеме чалып сүйлөштүм, эжеке кечирип коюңуз, ырдап алып радиодон кетип калыптыр Раскүлткө болуп десем, эжем кетти, урушуп барышат да, сен минтип минтип анан сен алдап эле өзүң сатып бердиң, акча дегенде минтесиңби тигинтесиңби, сага бир тууган делеге жок, атайын алсак деп аябай жаман сөздөрүн угуп алып бердим. Асыл эжеге алып берсем, анан Асыл эжеге айттым, мына эже дедим, мына Жолдош деген аранжировка жаздырыптыр окуучу кызды, ошонун расходуна чыгарып берип коелу, мага бир сом жок. Айтты эжем, акчасын чыгарып бергиле анда, башым ортпага деди. Таарынып калды ошойдон, сүйлөшпөй деле калдык да. Анан Жолдош деген аранжировканы тааныйт Асыл эже, чалдырдым, чын бекен 100 долларга жаздырды эле, жаздырган хорошо. Ошону эле берип коюңуз дедим, ошону бир айда берди. Болуп турган убагында. Күндө үйүнө барам, ээрчитип жүрүп, Асыл эжем бир айда 2000 сомдон 2000 сомдон кылып туруп 4000 бир белек кетпеле, ошондо 100 доллар берген. Бергенден кийин Суперинфого интервью берип, Жакут бизге бут тосуп, окуучу кызды ырдап чыгып алсак 100 доллар сурап деп интервью чыгарган. Анан кайра Суперинфого барып Асыл эжени чакырып туруп, эже мындай туура эмес болуп калды, мени жаман көрсөтүп койдуңуз, жашырчыларга бут тосуп атат деп чыгарган. Азыр тапса болот ошондо архивден, ушуну чыгарган нагыла эле. Ушундай продюсерлер өздөрүн билип калганда талкандай чалып эле жок нерсени кылып чыгып, раскруткасы үчүн баарын кылып калган. Жакшылык кылып кайра жаман болуп чыккан да ошентипчи. Анан чакырсак Асыл эже такыр эле мындай бет бактанып деп коет го, ошентип эле болбой койду да. Алдым эле 100 доллар. Факты да, дөөлө болбой койду. Ой эже, аны тиги аранжировканы бердик да. Сиз тиге берген ырды сиз ырдап алып атпайсызбы? Анан сизге макул болуп, анын акчасын берип коелу, аранжировкасын макул силерге деп жардам алып бердим. Мен алган жокмун да бир сом. Зато алып атпайсың, факты да, дөөлө болбой койду.
Бул Асыл Апасова деген Ирлан Таалайбековдун продюсери, сиздин ырыңызды даярдап чыгарып берген. Мирбек Иманбеков экөөнү продюсер болчу. Асыл Апасова деген дагы кандай буттоозулар кылды, кайсы ырчыларды чыгарбай койду, сизге дагы эмнелерди жазады? Эми Асыл эже азыр көрсө жаман көрүшү мүмкүн. Эми андан бери Асыл эже өзү деле көп нерсени көрдү, ал нерсе бул нерсе болду. Мага буттосту деп деле айта албайм. Эми бирок эми жанагы мени жаман жагынан чыгарганы өздөрүнө баягы пиар деген нерсе ошол окшойт. Не деп коелу, азыр не деп хайп деп калдык го. Ошондо хайпты жаңы баштап аткан кескенде хайп деле өздөрүнө хайп жасаган окшойт да. Бирок менден бирөөсү да кечирим сурап койгон жок да. Мен аларга жакшылык кылып ырдадым. Азыр Ирлан Таалайбеков ошолор менен чыкты мисалы. Ирлан Таалайбеков деген ысым окчугус десең тааныйт, башкырын айтсаң тааныбаса керек. Бирок ал бала менен жакшымын, катташып ал балдар билет, бирок аткаруучулар билет. Анан тиги Асыл эжебиз болсо, булар Динара Эсенгулова продюсерлер болуп бизди 8 жыл, 9 жыл КТРге киргизген жок да булар. Аякта Султан жүрдү. Эми алар ичимге күйгүзбөйм. Мирбек, доорлор келди го, Ильяс Абдыразаков, бир доор келди го. 2006-2007 жылдары ушулар КТРде продюсер болуп турган. Биз ошолор Султандар чыгып кайра өчкүчөктү чыккан жокпуз телевизорго. Жок. DVD-лер чыгып калып, Огонёк-погонёктор $200, $300 чыгышат эле. Ошолорду азыр архивден көрсөк болот. Ошол Асыл эже, Динара эже деп жүргөн Галбай Огонёктөрдү карасаң белгилүү артисттер жок. Бар эми карап туруп, мисалы үчүн Керим Траповтордон акча сурай албайт, Саламат Садыковалардан акча сурай албайт, эл артисттеринен аралаштырып кошуп коет да, мага ошондорду киргизбейт да. Мен маданияттын мыкты кызматкерин алганыма 2 жыл болду, араңчы. Баркыбыз деле жок. Эми эл жакшы көргөнү менен бизде ушундай буттоосулар кылган. Булар даже продюсерлер убагында деген чорныйларга салып берип ызычу болгон суперинфодо фактылар бар даже. Султанды мисалы үчүн Динара эжелер менен иштешпей коюп жүргөн кездерде ызычу болуп жүрбөдү, кайра чорныйлар менен коркутушуп. Азыр эми өтүп кетти го мал замандын баары. Азыр чорный деген жок го, баарыбыз эле белый болуп калдык азыр. Аппак болуп элечи. Убагында ушундай учурлар болгон. Мен негизинде аябай биз жаңы жылдын Огонёк деп коет эле го. Ошол эффективный эфир болчу да. Чындыгында ошого чыгып калгыбыз келчи. Азыр болбой калды 2 жылдан бери. Ошого чыгып калгыбыз келчи, ошону билип туруп биз чыгарчу эмес, бүт баары акча акылуу болчу. Мен мисалы үчүн чыга алган жокмун. Бир эле жылы не болуп кетти билбейм. Мыктыбек Арстанбек агай 1 жыл продюсер боло калды, ушу таксыр болуп жүрдү. Ошондо бекер болуп кетти, ошондо бир чыгып калдым да. Бекер болгондо чыгам, мен өзүмө талантымды өзүм кантип сатып жүрөм. Илгери замандан таланттууларды алып келип чыгарчы да. Ошент продюсерлер бир 10 жыл жыргап эле КТРде чачты, каалаганын чыгарды, үйлөрдү жазады, машиналарды жазады. Ырчы балдарыбыз деле кыйрат бутка туруп кеткен жок, эми жакшы. Азыр Мирбегим, Султаным деле Кудайга шүгүр, эми жакшы, алар сонун жигиттер. Тагдырда жазган, эжелерге деле рахмат, бирок учурунда ушундай кылмыштуу иштер болгон да, мафия КТР. Азыр деле КТР ушундай болсо керек. Азыр КТР менен байланышыңыз жок, чакырылбайсыз. Азыр өзүмдүн КТРим бар. Азыр КТРге муктаж эмесмин, чындыгында. Азыр ар биринин өзүнүн КТРи бар. Ошон үчүн муктаж болбой калдык, бирок муктаж болуп турган учурда бизди мындай чындыгын деле чыгарган жок. Куудулар деле чыккан жок. Мисалы үчүн КТРден куудулар чыгарбайт биздичи, чыгарбайт. Эми алардын баары чындыгынан коркобу, айтор ушундай. Бизге буттоосулар көп эле болду десек болот. Сиз жана сөзүңүздүн биринде ырды 5000 сомго жазам дедиңиз. Бул сөзү ону чогуу. Бул бааны ким койгон? Бул бир талантты кордоого кирбейби? Эмнеге мынча арзан деп сурагым келет да. Бир ыр ону менен эмнеге 5000 сом? Ырчылар бир тойго барса $300 сурайт мисалы. Бул кантип бааланган? Ким койгон мындай бааны? Бул бааны мен койгом. Бул баадан да жаза элекмин, негизи 3000 сом деле жазып жүргөм. Бул бааны койгонума бир 2 ай болду, бирок 5000 сомдон ыр жаза элекмин. Мурда негиз берчү, анан мен өзүм ушундай адаммын. Аз эле сурап, тойго барсам деле аз эле барам, тамадаларга деле мен берекесине аябай ишенем да, акчаны. Эми эл катары алсам деле болмок, анан баягы билбейм, ушундаймын да, мен өзүм чектеп койсом керек. Анан Кыргыз патенттен алам да, бекер деле жазып койсом болот эле, просто убактым кетип атат, эмне 2-3 күндө отурам деп, анан ошон үчүн 5000 деп баалап койдум. Чындап эле 2-3 күн кетет, анан 2-3 күндө бир күндө деле 5000 сом акчамды тапсам болот да, мисалы. Анан убактым кетип атпайбы деп 5ке көтөрүп койгондогум болчу. Акыркы жолу кимге ыр жаздыңыз? Акыркы жолу түндө Алина Жетегеновага жаздым. Казакча ыр котордум десем болот да. Бир жаш бала менен ырдаган экен. Түндө эле жазып бүттүм. Ал бала менен дагы кычыңдаштым азыр.
кече кичине тыйын которуп койдум. Айттым, ал эле жерден акча сурай албай койдум. Бир ырымдап кой дедим. 5000 сом да сураган жок. Мен 1000 сом же бир 500 сом сурап атам да, анданчы 3 күн отурдум да. Ырымдап кой дедим, анан кечинде түндө жазган экен, эми банк которуп коңузчу, кечинде ырымдап коеюн депчи. Анан кой отур, жериңде бүтө элек деп мурдаган жазган экен. Анан жанталашып 1000 сом болсо да алып калайын, баары беришти. Анан кече күндүздөн баштап кече цемент куйдук үйгөчү, жергечи болгочу, балдарым куйгузуп коюп, мен акча таба берейин, 1000 сом 2000 сом болсо да ыр жазып берейик деп, анан кечке отуруп ыр жазып, балдарын тияк кылып мен тияка отуруп, бир 2 мешок 3 мешок болсо да цементке акча таба берейин деп ыр жазып, анан эми банкты жасабам го, тиги ырым даяр болуп калды, банк эми жаза берейин деп тамашаласам, байке эртең эметейин дейт. Эртең салайын дейт. Бүгүн болчу да. Канча сом салат? Салган жок. Билбейм канча солорун да, ошол күтүп отурам канча солорун. Сизде кандай наамдар бар? Сиз үчүн наамдын орду кандай? Канчалык мааниге ээ? Наамдын орду чоң мааниге ээ. Анткени негизи булар баягы орустардын саясаты дешет, еврейлердин саясаты дешет, бир жөн эле нерсе алдаган нерсе дейт, көңүл көтөргөн нерсе дейт. Ооба, бирок билбейм, мага жагат. Же өзүмдө ушундай наам жок болгон үчүн жагабы, менде наам жок. Мен быйыл 25 жыл болду сахнада. Мен эч кимге догурунбайм, оомат мартпайм. Мисалы, мен эмгек сиңирген артист болдум деп өзүм айта алам да. Мисалы үчүн, азыр Кайрат Бердимбердиев эмгек сиңирген артист да. Мен аны айта албайм, эмгек сиңирген артист деп. Алар менден 10 жыл кеч келген. Анан Москвага бир ырдап келип туруп эмгек сиңирген артист койду. Бул нереальный деп эле айтам. Бул көрө албастык же бөлүнбөстүк эмес. Ал деген ошого жараша даңк же укмуш таң калтырды же мындай тигиндей деген бир наам берсе жарашпак. Эмгек сиңириш үчүн көп жылдар керек да, эмгек сиңиш керек. Айтып элетпай, наам өзү айтып атпай, эмгек сиңиш керек делгечи. Самара Каримованыкы деле сиңелек болчу. Эми азыр сиңсе сиңди, бирок 30 жыл мурда деле албады, мисалчы. Жаш балдар алып койду да. Мен маданияттын кызматкери, мыкты кызматкерим, Кудай кааласа. 2 жыл болду. Маданияттын мыкты кызматкери дегенде пародия кылып, мыскыл тамашага кадамым баспай калды деп бир тамаша кылып алгам. Быйыл дагы президентим төш белги такпай калды депчи, мага деп тамашалап маданияттын мыкты кызматкерин алдым. Аябай өкүнөйүн деп аткам, 22-3 жылда алдым, блин, ушинтип кантип болсун дейин деп атсам, Жамбыл Камчиев экөөбүз чогуу алгандай эми чыкпай калдым. Жамбыл Камчиев акайын 40 жылдан ашты да кыргыз сатирасында эмгек кылып жүргөнчү, ошолор бааланбай калды да. Негизи биздин кудулдар Тынар менен Абдулданын жашоосу баягы шоу бизнеске жакшы орун таап кеткен үчүн жакшы болгону менен кудулдардын жашоосу начар эле Кыргызстанда. Бүт баарынын эле үй жок. Бүт баарынын эле үй жок. 5 илигиң, 5 тапаның Жамбыл экеден баштап баарынын эле үй жок да. Эми бирок биздин кудул балдар өтө кыйын балдар. Мен биздин кудулар менен сыймыктанам, эч кимден сурабайт, өздөрү жазат. Өздөрү Кыргызга кызмат кылган, буга чейин дагы заман бузулуп айыл апабыз таппай турган мамлекет болуп турганда да кыргыздын кудулары өзбектерге, казактарга тарттырып ийбей коомубузду, элибизди өзүбүз сактап келдик, кыргыз сатирасын угузуп. Кайрат Бердимбердиев наам алганда убактысы жетпей калдыбы же таланты татыксыз деп эсептейсизби? Жок, убактысы жетпей калды. Аябай таланттуу жигит. Менин баамымда убактысы жетпей калды. Самара Каримованда убактысы жетпей калды. Бул эл көрүнүп эле турат, нагыл эле алып коюшту. Гүлжигит Сатыбеков алды, мен ыраазы болдум. Ал мен досум болгон үчүн эмес, ал деле менден кийин чыккан, бир 7-8 жылдан кийин чыккан, бирок ал татыктуу. Неге десем, илгери биздин жаштыгыбызда Бекборбиев, Сыймык Бейшекеев деген ырчылар болгон. Алар кассеталар ырларын укчубуз. Жылыга 1-2 кассета келет эле. Ошондо жылыга 15-20 жылды 20 ырдын автору болушат эле, ошолордун баардыгы хит болот эле. Азыркы биздин заманда Гүлжигит Сатыбековден башка ошондой ырчы жок. Ошолордун жолун жулап келаткан конкуренти жок, орусча айтканда, жалгыз Гүлжигит Сатыбеков. Ошон үчүн эмгек сиңиргенге татыктуу деп ойлойм, кыдырып келгенге байланыштуу. Тигилерден да жашы жогору, анан өзүнүн ырлары бар, өзүнүн обондору бүт бар, өзүнүкү да. Мисалы үчүн бирөөнүн обон, бирөөнүн сөзүн ырдаган жок да, тигилерге окшопчу. Айырмасы бар. Тигилер аткаруучу эле болсо, бул аткаруучу, обончу, акын. Мен ушуга ыраазымын да, кимге ыраазымын жаштардан ким алды? Омар алар маданияттын мыкты кызматкерлери эле, ошондой эле болсун. Эмгек сиңиргенде эми жок дегенде, могу биздин поколениянын кыргызчасы кандай окуп болот экен? Биздин жашташтар алсын, Тынарлар алсын, Санжарлар алсын, Абдулдакелер эми алды. Андан кийин деле алса болот. Же бизден көбүрөөк иштей бердиби деп да кээде ойлойсуң да, кантип эле биз деген тетиги ушу Кайрат Бердимбердиев кантип эле бизден ашык эле эмгеги сиңип кетти. Биз токмок жебеген айыл калган жок да. Мисалычы,
Биз көрбөгөн кордук калган жок, биз жатпаган мүрзө калган жок. Азыркыдай комфорт машиналар жок Япошка. Биз УАЗтар менен жүрчүбүз, Нива, Жигулилер менен жүрчүбүз. Көрбөгөн кордукту көрүп эмгегибизди сиңирдик да бизче. Мен деген телевизор, TikTok менен таанылган эмес, мен гастролдоп жүрүп таанылгам. Азыр деле көрүнбөй калдыңыз деген себеби мен гастролдоп эле жүрөм, айылдар делечи. Мисалы үчүн Жумгалда Лама деген айыл бар экенин Кайрат Премьердиев билбейт мисалы. Жумгалдыктар өздөрү билбейт. Ушундай кичинекей айылдардан бери, чоң айылдардан бери концерт коюп, айылда өскөндүктөн айылга эле концерт коюп жүрөм да. Ал жерде мага бир 5-10 миң сом эле акча түшөт бир күндөчү. Анын баары эле кайра расход кетип калат, аппаратыңа тийип бул ошентип эле жүрө берем. Ошон үчүн үйдө эми салып атам да, эми ойгонуп балам үйлөнөм дегенде эми эсиме келди. Кудайга шүгүр, мурда бир акыл эсиме келип жер алып койгон экем. Ошол жеримдин пайдасы тийип атат азыр. Үй салып атам. Үйүңүз канча калды бүтүшүнө? Мурда ушу үйүңүз канча калды дегенде тамашалап кое берчү элем, фундамент эле калды деп. Азыр фундаментин куйдум, чатырын жаптык. Эми үстү бүттү, эми азыр билбейм канча калды. Эми башталат деп аткан, шорук эми катат ичине деп атат. Сырттары бүттү да, ичин жазып атам. Бир нече кинолорго тартылдыңыз. Актерлук боюнча кандай иштер, кандай аракеттер бар? Кандай пландар бар? Актерлук боюнча мен кичинекейимен кызыкчумун. Индийский кинолорду көрүп чоңойгонбуз, кийин Шаолиндерди көрдүк, Джеки Чандарды көрдүк, Симон Кулчокморов, негизи ага чейин Симон Кулчокморов, Советбек Жумадыловдор менен чоңойгонбуз. Анан өлө кызыкчумун. Бирок мен эч жерде окуй албадым, мен негизи билимим жок да. Ошон үчүн наамга деле журууна албайм, журууганга деле акым жок. Наамсыз өтүп кетсем да ыраазымын. Анткени өзүм ошого татыктуу талантмын да, жөнөкөй талантмын. Кино болсо деле билимим жок, окуй алган эмесмин. Мен баягы жашоо шартыман байланыштуу аттестат албай калгам. Убагында мен мектепке чалып же тыйып угулуп мектептердин баары эле менен сыймыктанышат, жакшы көрүшөт. Башкаларга окшоп, мисалы үчүн Орозайым Нарматова окшоп аттестат жазатып койсом деле болмок. Ошо жазатпай койгонума азыр сүйүнүп жүрөм негизи. Кудай сүйгөн эле баламын. Ошондо жазап да бир университетке окуп күрөңкөйүп бүтүп койгон ит эле болмок экен жазалма менен депчи. Азыр жаза алма документим жок. Эми буюрса жакында Ошто бир ата окуп бүтүптүр го, 81 демеде. Ошол атама кадимкидей эле азыркы тил менен айтканда мотивация деген сөз чыктыбы. Дем кубат берди. Быйыл окуйм деп атам буюрса. Нижини суралат эле. Анан актерлукка ошо 4-5 киного катыштым. Дагы бир кино тартайын деген оюм бар, бирок ошо каражат дайынан тарта албай жүрөм. Бул өзүмдүн жашоомун. Сонун кино тартайын дегем. Көбүн айтып берем да, баштаган айтсам эле сразу идеясын алдырып берет экен. Кудай буюрса Саматка сүйлөшкөм. Самат дагы Баткенде кино тартып бошобой жүрөт экен. Күздө эме кылалы деген, балким күздө ишке ашып калар. Мен киного аралашпаган үчүн баштай албай атам, өзүм просто катышып эле жүргөн үчүн. Анан буюрса киного башы менен кирем деп айта албайм, бирок Никулиндерге окшоп бир дайыма көрүп тура турган, Никулиндин кинолорун жаңы жыл сайын көрүп тура турган болсок, биздин кинону айт сайын көрө турган кылып бир кино тартып койсом деген ару тилегим бар. Куудулдар конкурсуна бир топ жолу катыштыңыз. Таза өттү, эмгегиңиз бааландыбы? Жок, бааланган жок. Бирок ага деле өкүнбөйм, анткени жакында да Куудулдар фестивали болду. Мисалы Талант Куламов деген бала Оштон жеңип алды. Биринчи орунду Али Супатаев деген бала жеңип алды. Андан күчтүү Куудулдар турду. Алар утуп алган себеби шайлоо сыяктуу кылды да. Билеттерди берет колдоруна, кимге канча добуш келсе ошол утат деген болуп калды. Анан албетте Оштуктар утат, Ошто өтсө, Көлдө өтсө, Көлдүктөр утат, анткени тааныштары көп, ошондой болуп калган. Биякта дагы Рахман Разыков уюштурчу. Мен Титаникте интермедия менен чыкканда ошондо точно гран-при ала турганга фестиваль болгондо 6 күнбү 5 күн болгонбу, азыр деле YouTube каналда бар. Юрий Бабков агабыз такыр киргизе албай койгон 5-6 күн тең. Биздечи эл кол чаба берип такыр киргизбей койгонбуз 6 күн тең. Бирок ошого карабай эле агайларыбыз калтырып ийгенбиз. Анткени алар менин эле классташтарым келген, Расул Маматуловго чийилген, Айнур эжекке чогуу чыкканда, мен таарынгам деп эмне чийип койдуңар, экөөбүз чогуу окудук, класс жок деген, мага чийип койбойсуң, мен билетимди кармап таарынып атам да десем, ой досум, тордо иштейт. Муну бизге бекерлеп тараткан чийилгенде эми өздөрү билет кандай кылып таратты. Зато утту да. Ушундай өтүп келген. Мен көптөгөн Куудулдар фестивалына катышкам. Бирок мен Рахман Разыков агай өлө баалачы, Абдулла Иманкулов дагы азыр аябай баалайт. Негизи мен аябай мындай жакшы жагынан баалашат. Сен өзгөчө талантсың дешет мени. Анан Абдулла эке ичип кеткенде эшек деп эркелетет да, эшексиң да эшек, ошон үчүн жакшы көрөм да эшек дейт. Тоолду эшекти мен жакшы көрөт билбейм, Абдулла мени ошентет да, ичип элечи, бирдеме кылып күлдүрүп келсем өзү күлүп калса эле эшек дейт да, ошон үчүн жакшы көрөм да.
Жалал Абадта Манас Бердиевдин 55 жылдыгы болуп калганда күтүүсүз жерден 2 күн болгон. Биринчи күнү Тынар биринчи орунду алып келатканда, биринчи күнү Шелпей өлмүш болуп, бир интермедияны ойнодум да, экинчи күнү финалга күнү күтүлбөгөн жерден Манаска каттап соктум да стадиондон. Элдин крышасы кетти, вообще күтүлбөй калды да. Ата Бишкектен келген балаңдын кабыл ала айткан саламын, канча жыл өтсө да, ушундай уктум беле укпадым беле, укмуш болгон да. Стадион жарылып, көмүлүп калды, эл кыйкырып, баягылар эми укмуш болуп кетти. Тынар, таланттар вообще түшүнбөй калды, кандай болуп кетти депчи. Ошондо стадион алыста Абдулла экем чуркап келип бүткөндөн кийин сахнага чыгып бет менен куттуктады да. Ушуну күткөн эмесмин, вообще башкача болгон. Анда дагы биринчи орунду Тынар алган, анткени чечилип калган да бул иштерчи. Бизде кыргызчылык бар да, чечилип калат көп нерсечи, анткени расход бар, уюштуруу иштери бар, кээде мынтип туруп кыргызча эле бүтүп койгон деле конкурстар бар негизинен. Бирок мен Тынарды биринчи орунга татыксызбайм. Ал биринчи орунга, ар дайым биринчи орунга татыктуу экенин кыргыз элим билет. Кээде бир шанс болуп калып, биз дагы чыгып калабыз. Ошондо бир шансыбызды, 3-4 шансымды алдырып ийгем. Ошо кыйындардын айынан алдырып бересиң кээде. Ошондон жылдызың жанып кетет эле. Негизи бирок биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алган конкурстарым болгон. Супер кудул алгам, Суперинфо номинациясы, Суперинфо аябай популярный кезде эң биринчи Супер кудул деген номинациясында мен алгам, менден башталган да. Супер кудул элем негизи. Кийин эле кудул болбой калдым да. Но динге келгени мен кадимкидей азыр 100% күлдүрбөй калдым да азыр. Динге келгени 100% күлдүрбөй эле калдым. Коркуп калдым, анткени мурда калп айтып күлдүрө берчүмүн да. Калп айтып, бирөөнү шылдыңдап, мисалы үчүн жакыт сүйсө барбайт элең жумушка, корончу сүйсө төрөмөксүң кумурска депчи, ушинтип бирдемелер да берчүмүн да. Жакыт сүйсө сенин жашооң оң болмок, жамбыл сүйсө прическаң вообще жок болмок, эгер сени сүйсө Кудул Рахман 9 айда төрөмөксүң бегемот деген нелер деле сатира кыла берчүмүн да, мисалгачы, эми булар да бошумча. Просто ушулар динге туура келбейт экен да. Бирөөнүн кемчилигин айткан, бирөөнү басынткан, кодо деген, кичинекей деген, мисалы үчүн мен деле бирөө арбак десе туура келбейт экен да. Айтып коечу. Күнөө экен да болчу, ошон үчүн сактанып күлдүрөм, бирок жакында бир жарам да. Даярдык менен, халал күлкү менен жарам, азыр болсо жүрөгүмдө ойногон чыгарма. Кичинекей мен ырчы болом дегем дагы ырчы боло албай келатам. Ошонун үстүндө иштеп атам азыр дагы. Азыр ырчылыкка токтолобуз. Жакында айтышка катыштыңыз. Биз интернеттен көрүп калдык, өзүм барган жокмун. Акындык каяктан чыкты, кантип катышып калдыңыз? Акындыкка кичинекей эле катышкым келген, бирок корком акындардан. Анткени акындарды аябай баалайм, чоң кичинесинен бери эле сыйлайм. Чоңдор менен кичинеси менен сурашып турам. Кичилер менен анча-мынча мамиле кылып турам. Бирок айтыша албайм. Өзүм негизи ушинтип ылдый кыла берет экен. Мен өзүмдү жамакчымын деп эсептеймин. Менин чоң аталарым дагы тоголок молдолор болот, атпайбы? Чоң элерим дагы айттым го, бүт таланттуу адамдар, апам дагы акын деп айттым. Ошо эки тараптан тең таланттар келген үчүн менде бул талант кичинекей менен эле бар. Кичинекей менен эле мектепте окуп жүргөндө ушинтип эле жамактап эле, ырдап эле жүрө берчүмүн. Бирок мен ушуну окуп, билим алып, бир университетте окуп же мындай өздөштүрүп кеткенде акындар менен айтышып кеттим экен, мен эми айтыша албай калдым акындар менен. Айтышып көрдүм, Эламан менен айтышып көрдүм. Негизи айтыша алат экенмин да. Ошо Эламан менен 2 эмес 3 жолу айтышып көрдүм. Эламан Келдибек менен жакшы эле айтыштым, бирок Сапар Сулпиев менен айтышып көргөм, мен пудулраак көчү, ошолор менен айтышып көрдүм, жарашат депчи. Менче жакшы эле айтышып көрдүм. Анан мен аалы менен айтыша берем да. Өзү жок элечи, үйдө отуруп алып элечи, кыялданып элечи. Аалын өлө башаң чыгарам да, өткөнчө анан кайра утулуп калам. Кыялымда деле утулуп кала беремчи, айланып келип эле кайра чоңунан кылыш керек. Анан Жеңишбек менен айтышам бир маалдачы. Сен келчи депчи. Өзүчө кыялдан айтыша берем. Сенин атың Жеңишбек деп эле колуңан эчтеке келишпейт деп өзүм менен айтыша берем. Ошол менимче бул талант чоң ата чоң энем бардык жагынан эле келген деп ойлойм. Аны акындыкка катышып калганы ошол Мирлан Сами кожо ал кезде депутат эмес болчу, иним мен, айылдаш иним болчу, анан алып барып аткандан негизи өзүм ошо суранып жүрдүм, мен катыштыргылачы, Тоголок молдондук болот экен, тем более чоң атамдык болот экен, 100 канча жылдыгына ошо Тоголок молдонун чоң атамдын урматына айчы уюштуруп аткандан баргам. Бирок ал жердеги калыстар тобу бириси дагы мени тааныбайт экен, алар бүт баягы илимдүү, билимдүү, нарыктуу, барктуу, биздин улуу эмгек сиңирген эл артисттер экен. Анан мага окшогон мындай самапал, сумапалдарды тааныбаган улуу адамдар экенин байкадым. Ал жерде эле мен Тоголок молдонун баласына окшошуп кой турам да, татыксыз болуп, гитара менен да чыктым беле, ушундай болуш керек эле.
жок 10 менен чыксам керек, гитара аккордеондо көтөр, гитара аккордеондо көтөрүп чыга берем да. Анан күлүп эле мени мындай эле кабыл албай коюшканда мен тамашалап ушу бирдеме деп төккөм. Анан сразу эле чыгарып койгом, бирок унчук албай эле кетип калгам, кечигип да калгам. Анан бир аз кайрылып көрсөм деп болмок да, негизи мен жакшы айтыша албай калдым азыр мынтип. Бирок мен максатым жакшы эле даярдангам. Эгер сахнага чыгып өтүп кетсем, айтышмакмын, даже гран-приге чейин алып коюш мүмкүн Алла кааласа. Анткени мен аябай даярдандым. Толук молдонун өзүнүн баласымын, Толук молдонун тою болуп атат. Мен бардыгына ким катышса деп бардыгына даярдандым деп айтайын деп, бирок айтпай дагы тарчакмын кетип калдым. Молдонун сиз канчанчы небересисиз? Негизи Толук молдого деле мен жарымаша берем чынындачы. Толук молдого деле туугандарым айтат, сен тууган эмессиң дечи. Бирок биз бир уруданбыз, Кайдулас анан ошол үйдө чоңойгом да, кандай туугам. Жана баккан апам туугам да менчи. А деле Кайдулат, атам деле Кайдулат. Мен баккан апам ошол Толук молдонун кыздары да, Калиман апам. Анан ошол үйдө чоңойгом. Жана айтып аткан Толук молдонун Сапия 104төн өтүп аза болду дедим да. Ошол апам тарбиялап өстүргөн. Ал биз төрөлгөндө биз көз ачканда эле намаз окучубуз. Ошону тегеректеп эле жүрчүбүз, намазды тегеректеп элечи. Сиз ошол айтышка катышканда тандоодон өткөн жоксуз. Тандоодон өтпөй калдым, өткөндө кетмекмин да. Айтыш бүткөндөн кийин сиз нааразы болуп, капачылык билдирип, бирөөлөргө телефон чалып турсуз. Кимдерге чалып, эмне үчүн чалдыңыз? Эч кимге чалган жокмун го дейм, андай Мирланга чалышы мүмкүн балким. Жок, сиз чалган адам Мирлан Самый кожого чалып, экөөсү сүйлөшүптүр. Мирлан Самый кожо шартын түшүндүрүптүр, бизде ушундай айтыш. Ошон үчүн өтпөй калды деп анан токтогон экен. Билбейм, аны эсимде жок, бирок Мирлан иним да ошону мындай характеримди көрсөтүп, бир аз эметсем керек. Качтырып койт. Бирок жок, ага чейин болсо керек, ошентип качышсам керек. Анан качпай калды, мен утпай калдым деген андай характер жок. Анткени мен өз ордумду билем. Ал жерде айтыша албай калып, кантип характер көрсөтүп билем. Жооп жок да, жоопту өзүм берип атам деген. Жакшы айтышып туруп анан өтпөй калган болсо, мен өзүңөр деле көрдүңөр, бул эмне демек, мен даже ырдай албай койдум ал жерде. Сөз сүйлөгөнгө деле, бирөөгө чалып деле уруштурганга туура эмес убакыт болгон да. Ага чейин болсо керек балким, ошол айтыш болгонго чейин качтыргыла деп. Сиз бир кездерде, жаш кезде жигитчилик кылып, бир башка шоктук менен өзүн бандит санаган, черный деп коюшат орусча. Ошондой адамдардын арасында болдуңузбу? Бир байланышыңыз болдубу бирөөлөр менен? Ооба, черный менен деле чогуу жүрдүм, красный менен деле чогуу жүрдүм, детдомго деле барып жүрдүм, жетимдерге деле барып, карлыга деле барып жүрдүм. Өнөр адамдык болгондуктан түрмөлөргө чейин концерт коюп жүрдүм. Анан адам да ошол жерден деле достошуп чыккан ага эмелерим болду. Түрмөгө көп кирдик биз. Концерт коюп, биринчи киргенде коркчумун. Анан кийин коркпой калдык. Көнүп калдык, бизде эле адамдар турбайбы? Эми баары эле кылмышкер болгондо эле жаман көз менен карабаш керек да. Бирөө кырсык менен түшөт, атайын кылып түшпөйт. Аллахтын жазганы эми ошолсун. Сыноодон өтүп анан чыгат. Байкелерим, инилерим болгон черныйлар негизи эле Кыргызстан бүт эле черный болуп кеткен. Эми азыр мен черный эмесмин, анан эртең камалып кетпейм. Негизи мен аппакмын. Сизди TikToктон эфирден көрүп калабыз. TikTokко киргениңиздин максаты эмне? TikTok'ты эл катары эле ачып кирип жүргөм. Чыгармачыл адам болгондон кийин керек да. Сен деле YouTube канал ачтың, Instagramга керек экен да, элге кызмат кылыш үчүнчү. Ошол максат менен ачкам. Аны ачып жүрсөм эле тиги Эрнис Бөрбаев келип жүргөндөн бир күн чалды мага, чалып эле силер кызыктай маданияттын адамдары, патриот да ал досум дагычы, тууганым да болот. Өкүл бир тууганым да, ата энеси менен өкүл ата өкүл энем болот. Кыз Сайкал, Мажиттер менен бир туугандарым, өкүл ата өкүл энем балдары. Анан мындай эме кылбайсыңарбы, силер деген маданияттын адамдарсыңар да, TikTokко кирсеңер, могу жерде ак бала, көк бала, тиги бу дегендер ызылдашып, бири менен сөгүшүп, сагышып отурат, кирилип, аралашып, алаксытып, ыр бөлүп, мындай элиңерди ойлобойсуңарбы беле? Көзүм көрбөсө тиги бөрү жесин дегендей эле карабайсыңарбы? Давай киргиле эфирге, кирчи деп анан Бекболиевке да кайрылып айтты. Группабызда бар да, Бек ушун киргилечи сураж. Мына биз Инстаграмга артисттер биринчи кирген үчүн деди. Баарына биз киргенбиз дейт. Одноклассникке дагы маданият адамдары кирген, биринчи Фейсбукка да биз киргенбиз. Инстаграмга дагы, TikTok эле кирбей калган экенбиз, TikToктон кечиккен экенбиз, ошон үчүн TikTok талкаланды дейт. Да биз маданият адамдары биринчи кирип ээлеп, баягы көндүрүп алганда ошол ойдон калмак. Азыр TikTokко кире албайсың деди. Чындап эле кирсек, ошондой экен, ашатып сөгүп анан кирдик, далай сөгүн уктук, ашаттык, азыркыга чейин душман, бир Сыдык деген баласы бар. TikToктун президентимин дей берген бир келе сойыр бала бар. Сыдык деген аттан да айланса болот. Мен Таятамдын аты өзү бул, мен Таятам акталып калган экен. Анан Сыдык деген бул сахабанын аты, Абу Бакыр Сыдык чынчыл дегенчи. Бул атты өтө сыйлап жүрүш керек. Бул тескерисинче аябай кыйнап жүрөт да бул атты. Жалаң ушундай бузукларды чогултат. Жанагы ак бала, көк бала деген байкелерибизди, жанагы бир белелердин айбандардын сүтүн ичкендерди ошолор чогултуп алып булар эл айта берет, булар дей берет.
мындай кылгыла деп иштей берет экен. Ошого каршы анан иштедик. Биз дагы колубуздан келсе сөгүнүктүк, башка кылдык, чыгармачыл адамдарды чогулттук. Мен ыр дүйнө деп иштедим. Мен чындыгында силердин результат жазадым, жыйынтык жазадым. Жазганда кадимкидей менин канал көрүүчүлөрүм көбөйдү. Тигилердей элечи, тигилерди өлө көп көрөт деп кой, тигилердичи 10 000 деп көрөт сөгүнгөн жердечи. Айтам, кыяка баргандар бүт барыңар чымынсыңар дейм. Мага келгендер арысыңар дейм. Чымын көгөндөр баарыңар тияка барат. Түшүнүңөр, чымындар каяка барат дедим. Сасык басык жердин баарына барат. Ошак үйлүп атат чымындын баары дедим. Мага келгиле дейм, аарылар. Жыттуу гүлдөргө келет. Мен жакшы сөздөрдү айтам, жыттуу сөздөрдү, пайгамбарыбыз хадистерин айтам, аталарымдан калган, ырларымды ырдайм, Ырсбайдан калган, Асан Калыйдан калган, Токтогулдан калган, Элмирбек Досовдон калган, чуагыбызда үйрөткөн кеңештерин айтам, билген уккандарым, насааттарым айтам. Ошентип эле дават кылдык, жакшылыкка чакырдык, кыргызча уюштурдук, максатыбызга жеттик. Азыр TikTok'то мен 1 жыл иштедим ошентип. TikTok'то азыр ырдап отургандар аябай көп. Мурда гости деп коет, ачып алып бири менен сөгүшүп, ушакташып отуруп, азыр деле бар. Азыр бирок ушулар азайды. Анан азыр деле TikTok'то арман көп да. Мисалы үчүн жаш эле кыздарыбыз, карындаштарыбыз бүт баары сөгүнүп сагынып отурат. Кадимкидей эле коом аябай бузулду. Дин канчалык менет кылып атат, дин ушунчалык келип атат Кыргызстанга дегени менен шайтан алейхиналанын жамааты дагы ошончолук келип атат да. Ушунчалык каптап турган учур болуп турат. Азыр кыздарга сөгүнүш уят болбой калды. Балдарга тим эле коеюн, бүт баары мындай аябай сөгүнүп калдык. Үйдөн телефондо көрө албай калдык. Көрүп атсаңар бирөө сөгүнөт, ашатат, балдарын көзү. Балаң көрүп атса да сөгүнөт. Кыскача жашоо кыйын болуп калды. Ушуга мамлекет жагынан дагы, сиз дагы, мен бул баарлап аракет кылышыбыз керек болуп атат да. TikTok'тон мен бир видеодон көрүп калдым. Азыр Кыргызстандын дээрлик көпчүлүгү таанып калган Эки Сулуу деген блогер кыздар бар. Ошолордун апасы Гүлназ Бекбосун кызы деген ырчы эжекебиз бар. Ошол эже менен комментарийдан сизди урушуп атканды көрүп калдым. Уруш эмнеден чыкты? Эмнеден чыккан көрдүң да? Ал Эки Сулууду деле тааныбайт экен, бир жолу көргөн экен. Анан кайра көрүп калып, барактап көрдүм дагы, мен карындаштарым экенин тааныдым. Мурда да көргөн экенмин. Анткени анын атасы менин байкем болот. Эми өтө деле жакын мамиледе болгону менен чуркап келип учурашып жүргөн байкелеримдин бири. Мен чуркапчы, ал эмес, мен чуркап келип. Тиги жеңе деп жүрөм. Ал жеңемди деле жакшы тааныйм. Айылына чейин барып, көлдүн Шаты деген айылынан болот, Түп деген айылынан. Алар жеңемди ошол үй бүлөнү сыйлаган үчүн окуй мен байкемдин кызы сөгүнүп атабы деп. Эми ал сөгүнгөн сөздү мен айта албайм, ал сөздүчү. Быйылдан башталган сөз. Бул аябай уят сөз. Муну менен урпак уланат негизи. Бирок бул сөздү эркек адам дагы айтпайт да. Анан ушул прикол болуп кетти. Бул кайсы сөз экенин эл баары билип атат. Муш десеке сен деле билип атасың. Бул аябай уят сөз да. Ушуну айтып какатеп алышты. Апасы эмне дейсиң деп атат ал жердечи, эжекемчи. Эмне дейсиң десе, тигилер приколдоп каткырып атат. Анан мен эжемди, жеңемди шылдыңдап атат. Эй жаштар эмне болдуңар деп, мен жеңеме болушпай, апаң көзчө сөгүнүп жазып атасың да. Деп жазып койгом тарбияга чакырып. Негизи кыргызда жакшы сөз бар, кызга 40 үйдөн тыюу дегенчи. Бул жоголду, кадыры кетти. Мен байкеси катары ай уй деп коеюн дегем да, акыман кутулупчу. Кыяматта Аллахтан да коркуш керек да. Аллах Таалага жооп бересиң. Состактарыңды эмне жамандык көрдүң, ошону көрүп туруп тыйбадыңбы? Жооп бересиң. Жаман авария болгон жерди көрдүңбү? Күбөсүң сен уже, көрбөй эле кой, зачем аты көрүпчү. А мен тигин көрүп калдым, күбө болуп калдым, кой, жооп берип коеюн деп жаздым. Эми кыяматта жеңемдер өздөрү эле жооп берет. Мен болду, сразу кечирим сурадым, чыгып кеттим, кечирип коюңуз дедим. Дагы да болсо эгер көрүп аткан болсо кечирим сурайм. Кандай тарбияласа өздөрү билсин. Азыр бирибизге аралаша да албай калдык. Эми баягы байкеси катары Эки Сулуунун байкесимин да. Мен байкенин кыздары болот атпайбы? Байке катары антип сөгүнгөн болбойт. Кыздарыбыздан ыйман эмне деп жазганымды унутуп калдым, бирок ушул сыяктуу сөз жазгам да. Азыр кыздарыбыз уялбай деле калды депчи. Анан жеңе экен наоборот тарбиялап койсо болмок. Анан комментарийда мен урушуп тур, жакут сен эле калдың эле ушул. Айтпаган бир беле сир бале деген экен. Анан аягына чыгып эле, ой жеңе кечирип коюңуз, мен эми кеттим дегем. Ошо дагы кечирип сурайм. Биздин азыркы президентибиз Садыр Жапаровдун өзү менен телефон менен сүйлөшкөн экенсиз. Эмне маселе менен кайрылып, эмнелерди сүйлөштүңүздөр? Мен Садыр Жапаровдун тарапташы болуп келчимин. Тарапташтар абдан көп. Мекендеш деле сизне деле болчу эмесмин, ага чүмүн, бирок мен өзүм аябай жүрөгүм менен ишенчимин, кумтөргө чырылдап жүргөн кезде эле. Анан ушинтип жүргөн, бир жолу байланышып калдым, ошо дос балдарымдын номери бар экен. Анан мен да барып сүйлөшүп, аябай сүйлөшөм дедим. Анан сүйлөшкөнүмдү толук айтып берейин. Ал кезде президент болду деп болчу. Бирок көп узабай президент болду. Аны билгенде да башка нерселерди айтып калмак экен. Азыр биз каякта. Ага чейин жеңе менен да сүйлөшүп турчумун. Айгүл жеңе менен. Айгүл жеңе менен 5
революция деп айтабызбы, президентибиз келди го 6-сындачы, октябрдын 6-сы эле. Ошо 5-ине чейин менде болгон, жеңе сүйлөшүп турган 5-ине чейин. 5 күн акыркы голосованияны жөнөттүм. Жеңе деле мындай тааныбайт, просто карындаштарым аркылуу алгам номерин, анан поддержкага чыгып турчубуз да, чынындачы. Баягы мен эчтеке деле кылганым жокмун, бирок поддержкага чыгып жакшы сөз аркылуу антип турчумун. Анан ошол Байкем менен Садырова менен сүйлөшүп калдым. Сүйлөшкөндө анан ошо дем күч кубат берип эле сүйлөштүм. Садыровага сиз аябай Кудай сүйгөн адам экенсиз. Алла таалам сизди ушунчалык сүйөт экен. Не деген кыйынчылыктар башыңыздан өттү. Ата энеңизден айрылдыңыз, балаңыздан айрылдыңыз. Эми чыдаңыз. Сизде чоң жакшылык күтүп турат. Пайгамбарларга келген сыноолор сизге келди. Билип турасыз. Ажынын уулусу Садырова жакшы деп аябай ыраазы болду. Анан намаз окуп атасызбы деп сурадым. Ушуну точно билем, падышаманчы. Жок, жакпай деди, эркелетип. Намаз окуй элекмин, бирок эртең менен күндө Куран окуйм деди. Ачык айтайын, намаз окуй албай атам, бирок күндүгө Куран окуйм деди. Эстейт болуш керек президентим. Бирок ушундай сөз болгон. Кыска нуска эле, анан мен мындай эле коштошком. Анан не алып барайын деген, не кылайын, просто муну айтып дагы ал кезде заман ошол болчу да, кантип сүйлөштүм деген дагы сурак болбосун деп атам да. Бирок сурабаса керек аз президент да. Коркуп калыптырмын го. Президент менен сүйлөшкөндү айта албай атам го. Ал кезде кантип сүйлөштүң деп кем алып кетеби деп атпаймынбы? Алып кетпесе керек, 2020-жылы Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке арноо ыр чыгардыңыз. Ыр кантип чыгып калды? Бирөөдөн буйрутма келдиби? Жок, бул ырды мен өзүм дем болоюн, күч болоюн деп жаздым. Негизи ырды жазуу идеясы мага YouTube каналдан Камчекемдин интервьюсун окуп калганда ага чейин келип турчу, чыныгы дос депчи, биздин заманда дос жок болуп атат деп ойлоп жүргөм. Мурунку эки президентибиз дос, эки дос дегенде булгап салышпады беле, эки дос болуп анан зычуу болду го. Билесиздер да, анан бул эки дос кайра достун ордуна келтирди да. Илгери Аксаткын менен Кишимжан беле, Кулмурза менен Аксаткын деген достор болгон. Негизи достуктар азыркы биздин заманда тарыхка калтыра турган достук болгон жок. Анан ошо Садырова менен Камчекемдин достугу менин жүрөгүмдө калды да, эми элди эле баа берет. Мен ошо Садырдын ордуна отур десе отурганга даяр элем деген интервьюсун көрүп калдым да. Көзүнөн жаш чыгып кетипчи. Ошондо идея пайда болгондо, мына дос эми ушунчалык болот да. Алардын азыр делечи Камчеке укмуш менен мынтип атат, тигинтип атат, Садырова мунтөрдү алып койду, асфальт салды, стадион салып атат деп ыр жазган жокмун мен. Анысын баалап атам. Мен ыр жазганым эки адамдын ошо достугун баалап, ушундай дос бололучу деп. Мен Тотомидин менен досмун аябай. Эң күйүмдүү досум ошол таала элесте болчу. Анан ошого мен көргөзгөм, ушундай жазып атам, сен Тотомидин айтып калды, экөөбүз ырдабайлы ушун депчи. Как раз бирөөбүз түштүктөн болобуз, бирөөбүз түндүктөн болобуз, окшошуп да калат, экөөбүз дагы доспуз депчи. Күйүмдүү досум да окшойм. Тыйын тыпырыңда бирдемең барбы, тийиниң барбы, урсаң ачкан жокпу деп көбүрөөк тамада болот да, менден тою көп да, ошо мени карап турат. Тотомидин досум. Азыр сиз тамадасыз, ырчысыз, той алып барасыз, концерттер бар. Жакут Сыдыковго азыр суроо талап канчалык? Тойлорго, чакырууларга, аштарга? Чакыруулар анча деле эмес, мен унутуп койгондор абдан көп экен. Бирок быйыл 30 жылдык болуп бошобой жүрөм. Мен өзүм да 30 жылдыгым, анан классташтарымдын ар бир область райондор чакырып, Кудайга шүгүр. Аларга да мен жардам болдум, алар да мага жардам болуп, ошолордун шарапаты менин үйүмдө бүтүп жатат. Жашара турган эч нерсе жок. Мен болгон тапкан пайдам, ошол тойдон тапкан акчам менен үйүмдө салып, 4 баламдын курсагын тойгузуп, жакшылык жамандык тыйпуулар менен катташып окат кылып жүрөм. Анан чыгармачылыгыма акча ашыра албай жатам. Ошондой айнам. Анан азыр унутуп кеттим, улай кетейинчи, Садырова эки дос боюнчачы. Бул экирдин азабын бирок аябай тарттым да. Ошо жазгандан кийин мени пакта дегендер чыкты да. Сен пакта корсуң деп, азыр мен аябай көп кесиптештеримден да жаман көргөндөр бар. Кудулдардан да каршы чыккандар көп, азыр деле бийликке каршы чыккандар бар да. Ошонун арасында мен коллегаларымда да бар да каршы чыккандарчы. Оң жагын айтсам, ой бияхан салып атпай, карачы мончасы менин үйүмө салынып атат стадион деп тамашалайм. Бүт салынып атат да, мен өтө күндө сүйүнүп атам да. Мен ушуну каалагам да, мага Камчекем бир сом бербей эле койсун, Садыровам бир сом бербей эле койсун. Элге берип атпайбы? Элге берсе болду да, мына менин жашоом оңоло баштады, элдин жашоосу оңоло баштады. Мына жакында мен да байым, мына үй салып атам. Жашоо турмуш оңолош, жолдорум оңолуп атат. Азыр мен 1 айдан бери шаарга келип кетиш кыйын магачы. Жолдо вообще мүмкүнчүл эмес, азап болду. Эгер мурунку заман болгондо сөгүнүп келмекмин, азыр алкап келдим ошол бузулган жолгочу. Анткени эртеңки келечек өнүгүүгө бузулуп ататчы, өнүгүүчү бузулуп атат да. Ошон үчүн ушулардын азабын көп тарттым. Ушул мен жаман көрүп калгандар болду. Мен Facebook ошондон кирбей алгам.
Ушу Садыр камчы деп ыр жазам деп Facebooktан укпаганды угуп деген ошондон бери Садыр камчы деген дос бололу деген ырым чыккандан бери мен Facebookта жокмун да. Адамдардын сөздөрү мен бирөөлөр сөзү менен сүйлөйм, бирок бирөө сөзүн көтөрө албайт экен. Мен жүрөгүм назикпи, тамашаны да көтөрө албайм кээдечи. Чыгып ачуусу чукул бүт эле жаман адам болуп баратам карыган сайын. Турмуштан көп кыйналдымбы, көп нерсеге жетпей калдымбы деп коем. Бирок баары шүгүр балдарым топ, кийимдери бүтүн. Баары жакшы. Бирок чыгармачылыгыма гана акча ашпай калып атат да. Ошон үчүн ырларым ар ким ырдап атат. Болбосо Бекбориев, Сүйүк Бешекеев деле ырдамак. Элге билинбей калды, ырларымды ар ким ырдап жүрөт, мен ким билбейт. Мен болсо үйдө отурам. Ошол быйыл аракеттем. Анан тойго чакыруулар тамада катары чакырып турат. Ошо көчөдөн көргөндө эле бүт баары ай эмне чыкпай калдың эле деп сурай беришет. Демек мен эл унутуп калгам да. Менин Инстаграмда деле 90 000 подписчигим бар. Демек мен эл унутуп калгам. Бирок бармын да. Такыр жок болуп кеткендер бар да. Аларга караганда мен башка иш кылган жокмун, соода кылган жокмун, семечке да саткан жокмун. Бир жолу алданып сейф бизнеске иштеп чыккам, элге кошулуп. Ал жерде эле жаман көрүп азыр сейф бизнес эмне болду деп жылыңдап жазгандар бар. Эми ал жерде сейф бизнес мен уюштурган жокмун. Мен деле жүрөгүм тазалыгынан алдандым. Бирок алдыңанда банкрот болгон жокпуз. Биз болгондо 16 000 сомго товар алганбыз. Товарын алдык, зуний паста типи кылдык, ошенттик. Ошол ишти келе иштеп көргөм, башка иштеп көргөн жокмун. Ага да алдандым. Анан калган ушул той топурга барам. Бирок жетет. Бир айда 20-25 000 сомдон тамада болом. Бир айда 2-3 тойго чыксам деле жетет шүгүр. Азыр сиздин тамадалыгыңыздын кызматы бир тойго 25 000 сомго. Чыгармачылыктан башка жумуш кылбайсыз? Кылбайм. Бирок кылайын деп атам, быйыл аракет кылып атам. Эми анча акча керек экен, бизнес ачып алсам жакшы болмок, дүкөн ачып алсам, бир нерсе ачып алсам жакшы болмок. Бирок быйыл аракет кылам. Кыргызстанда көптөгөн таанымал ырчылар, Нурмат Садыровдон баштап, көптөгөн ырчылар сиздин үйүңүздө жүрүп, артыңыздан ээрчип чыгышты, чоңоюшту, өздөрүнүн жолун табышты. Унутуп кеткендер болдубу жана ошого ыраазычылыгын билдирип келип кеткендер болдубу кийин? Мирлан Байков деген иниме ыраазымын. Ошол азыркыга чейин кол үзбөйт. Чындыгында бул менин коюмда чоңойгон, колумда чоңойгон. Жеңесин вермишелин жеп эле чоңойгон. Ал кезде биз вермишелде жечүбүз. Вермишел жеткенде бактылуу болчубуз. Анда жакшы деп калганда вермишел жеп калчубуз. Квартирабыз 1,5 000 сом болчу. Аны төлөй алчу эмеспиз чынында. Карсы болуп эле жаман тилдерди угуп 1,5 000 сомдо оор болчу. Гастролго чыгып келчүбүз. Мирлан Байков кыздары чыга элеккенсе гастролго чыгып кайра бир ай жүрүп 1,5 000 сом карсы болуп келчүбүз. Видео магнитофон залог берип, графиктер жалдап барчубуз да. Гастролдон келип эле карсы болуп кала берчүбүз да. Ушинтип эле кыдырып эле түйшүк жүрүп 25 жыл карсы болдум да кыскасы. Эл дарылап эле жүрөөрүн түйшүк кылып. Ошо Мирлан Байковго ыраазымын. Анан Нурмат Садыров да колунда чоңойгон. Ал азыр аябай чоң жылыс болду. Ал да үйдө чоңойгон. Эми алдыр астыр-мастыр жүрүп калган. Кийин жылыс болуп кетишти. Нурхат деген да кудул жигит бар. Ал да менин үйүмдө чоңойгон. Кийин ал да мен такыр айтпайт. Эми айтып коет, агай деп коет, бирок устазым Рахман Разыков деп айта беришет. Бирок биринчи мага келген. Мен өстүрүп, гастрол-пастролго тиякпай калып жүрүп, бир 5-6 айда. Анан Рахман экени таап, анан кетишкен. Дагы Алтынбек Ажалиев деген Жоролордо жигит бар. Баада интервьюсун окуп ошо Көлдөгү апам мага чалып капа болгон экен. Анткени Көлдү билет да, Алтынбек дагы мен Көлгө барганда мен үйүмө барып жатабыз да, оң деп жатабыз да. Токтогулга барсак сенин үйүңө жатабыз, таанышып калбадыкпы? Биздики ошондой болуп калган, барып эле артисттер болуп үйгө кирип эле чай ичип кеткиле, чай ичип кетмиш болуп эле бирөөбүз калп эле уктап калып эле жатып алчубуз. Жаткан үй жок. Азыр эми гостиница болуп калды. Илгери көйгөй эле болчу, жатаканада эле көйгөй болчу. Азыр комфорт машинага да жатып аласың, гостиницаларга жатып аласың. Илгери мүрзө-пүрзө келип жатып алчубуз, чын эле жарайт. Өлүп кетейин, могу нарында оттуктун мүрзөсүндө далай жаттык го. Бир кезде Марва ТВда алпарчы болуп иштедиңиз. Кантип кирдиңиз? Кайра эмнеге кеттиңиз? Мен ал жерден кетпей элемин го дейм. Мен баягы диник жалгыз канал болгондуктан ошол жерге кызматымды кылып турам. Анан жалкоолугумдун айынан эле барбай жүрөм. Баягы иштериме жетишпейчи. Ал жерде айлык жок да. Шабашка да жок, бекер эле барып иштейсиң, бирок Аллахтын ыраазычылыгы үчүн иштейбиз. Ошо барып интервью кылып коюп турам. Азыр деле негизи чыгынып барсам мен үчүн студия ачык. Ар дайым. Анткени ал жерде өзүнчө жааматыбыз бар. Жакшы чөйрө, намазга чөйрө, керемет чөйрө. Ат айтып турат шоу бизнес деп. Кыргызстанда шоу бизнесте акча барбы чын эле? Жөн эле кызыктырабы? Шоу бизнесте акча бар. Мен шоу бизнеске аралаша албадым. Бул өзүмдүн кемчилигим, бирок кеч эмес. Алла таала айткан, эмнеге мээнет кылсаң ошону үзүрүн берем деген сөзсүз. Жакут Сыдыков деп дүңгүрөй турган доорум өтүп кетпейт, мүмкүн эмес. Келатат, буюрса чогуу көрөбүз. Себеби Алла таала убадага турчу зат, ал айтканын аткарат, ошондой зат.
Ошон үчүн мен Алла Тааланын аяттарына, пайгамбардын хадистерин окуп алып эле ошолдорго амал кылып аракет кыла берем. Ошон үчүн жүрөгүмдө кызалаттык жок, жүрөгүмдө тынчтык, эч нерсеге нааразычылыгым жок. Ушул кезге чейин сиз чыгармачылыктын бир чокусуна жете алган жоксуз. Эми жетем деген ойлор бар. Ушул кезге чейин жете албаган бул талантыңыз жете албай жүрөбү же бир жашоо кыйнап жатабы? Жашоо кыйнаган мени. Негизи жашоо мен аябай кыйналгам дейм. Аны айта берсем да келинчегим таарынат негизи. Дайыма эле ушу жагыбызды айта бересиң депчи. Мен өтө кыйналгам жашоодо. Мен эми эле мына үй салып, тиги кылып, анан да апаларын да кыйнаган, жана апаларынчы ортодо эле кыйнап, санта барбарада жашоо сериалда биздикичи. Кызалат болуп ортодо эле кыйналып, чайналып эле жүрө берем. Тигил апама барсам, тигил апам кызганат, бул апама барсам, бул апама кызганат. Той берсем, жакшылык кылсам, бирөөнү өзүнчө чакырыш керек. Бир жумадан кийин тигисин чакырыш керек. Экөөнүн тең, экөөнүн чогуу чыгып бир той бергенге болбойт да. Ошондо мен баламды эки апам үчүн эки жолу үйлөнүшүм керек да. Ушундай оор кыйнашат. Алар да кыйнашты. Эки апам талашып кетип, жаш кезимде 2020-жылы баккан апам менен экөө талашып, кырылып, ортодо отуруп, ызаланып, козел деп койчубузчу, спираль бар эле го илгеричи. Ошонусуна боркулап чайнак кайнайт го, кайнай кылдырып, ошону башыма куюп салгам. Мен өлө берейинчи колуңарга депчи, ушунчалык ызалангам да. Ошентип күйүп 4-чү больницага түшүп, өлбөй калгам да, блин. Алла каалабаса өлбөйт экенсиң. Ушунчалык тагдырым оор болгон да, анан жашоодо күйүп кыйналдым. Азыр балдарым чоңоюп, колдорум узарып, буттарым узарып, азыр падышалык өмүр сүрүп атам. Только бир гана өкүм менен жашайм. Айтам, дейм, өзүм колуман келген кызматымды кылам. Кыскасы, азыр менин өзүмдүн мамлекетим бар, падышачылыгым бар. Керемет кыскасы жашоо. Анан жаңы бийлик келип, жаңы мамлекет, жаңы Кыргызстан, укмуш мен Актала деген жерден болом да, берсе Акталадан бери ушул оңолуп атканы, жолдор баратканы, Актала деген район бар экенин Кыргызстанда көп билбейт экен. Мен ошо эл билбеген Актала деген жерден болом. Ошо Акталага дагы элдер келет экен деп сүйүнүп атабыз да, бизде келбейт да, бизде жол жок да, огород менен келеби. Бизде жол жок Акталага. Бизде огород эле бар. Ошо жол салып коюшса, бир Акталага да келип калат. Кыскасы эзеке, мен өлө бактылуу жашап атам. Акыркы могу бийлик келгени мен бактылуумун. Чын айтайын. Кимге кандай тийсе ошондой тийсин, мен өтө бактылуу жашап атам. Каяка барсам оңдоп түзө, өнүгүү, мындай көзүм менен көрүп, ушунчалык сүйүнүп жыргап жашап атам. Буюрса элимдин жашоосу оңолот. Президентибиз илгери азыр илгерки патшаларды Икеа деп коет, окуялардан угуп калчу элек го, Умар разияллаху анху монтип барып, жөнөкөй карапайым кийинип алып, элди кыдырып, анан үйүнө кирип деп жомоктой болчу. Бирок ошону Садыр Жапаровдор кылды да. Кийинип барып Агордодо бир келин үйүнө алып алдырыбыз, ага барып анын үйүнө алып берип, мана элдик бийлик келди да. Мен ушуну тилегем да. Мен Ырым дагы өз максатына жетти деп ойлойм. Эки дос, бул жерде бийлик эмес дагы дос. Эки дос чыныгы дос экенин далилдеп атат. Анан эки дос ошол Ырымдагы ичи дем болуп, достугу бузулбай, баягы эмес, бар эмеспи? Кой аларда шерменде болбосун деп, Ырдагы ичинде поддержка достугу бекемдегенге бир жардам болобу деген ой менен эле жазганбыз. Анан айтып кое турган нерсе, ал Ырдыга дагы сурай беришет, ташиптер бирдеме бердиби, үй бердиби, машина бердиби деп. Алла Таалам турат, биз эч нерсе алган жокпуз. Жолуккан да жокпуз, учурашкан да жокпуз. Эки байкебиз менен андай учурашкан да жокпуз. Үмүт да кылган жокпуз. Биз үмүт кылып жазган эмеспиз, биз достугуна жазганбыз. Бирок мен үмүтүм ушу элге кызмат кылса дечимин. Ошол үмүтүм акталып атат. Азыр эки агам тең элге кызмат кылып жүрөт. Мен бактылуумун. Буюрса Кыргызстан уже 5 жыл 10 жылдан кийин тет жакта Швейцария деген өлкө бар да. Ошол бир 8 жыл калды, ошол экинчи Кыргызстан болот. Буюрса биринчи Кыргызстан биз болобуз, Швейцария экинчи Кыргызстан болот. Айтканыңыз келсин. Келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Тойбой калдым, бир нерселер чыкпай калгандай болду да, мен айтпай калдым экен, бир төгүлөйүн деп келдим эле. Бирок сен мен мындай күлүп отуруш да кыйын экен, мындай чындап мындай олуттуу турат экенсиң да өзүңчө. Ушул учурдан пайдаланып кыргыз эли менен да суранып кетейинчи. Каалайм кыргыз элим, кыргыз журтум. Келгилечи кыргыз тилибизди бутуна тургузалчы. Биз өзүбүз кайдыгер карап билбей калдык да, ар бирибиз тилибизди кордоп, эми мурда биздин жаштыгыбызда менин жашташтарым ата-энесин мама, папа деп чоңойгон мода болгон. Могу 74, 73, 72 байкелермен баштапчы. Мода болгон да, папа, мама депчи, мен ошондой эле апа деп чоңойгом. Бирок ошол эле мода болгон. Азыр орустун бардык кийинчерээк мода болду. Азыр болсо мода эмес. Кыргыз сөздөрү
орусчалашып кетти да. Мисалы мына кыскача эле айтайын, ар бир адам азыр мен соседтерим деп айтат. Бир да кошуна деп айткан кыргыз жок, жоголду. Дүкөн деп айткан кыргыз таппай калдым. Бүт бар магазинге барып келейинчи деди. Дүкөн эмне болду? Россияга барсың, магазиндер Россияда. Семьяга менен бактылуу дейт. Реклама берип атканда карасаң, качествосы укмуш дейт. Сапат кайда калды? Сапатын айткыла дейм. Түркүн цветтери бар дейт. Өң түс деген бар. Ар түстүн кыргызчасы бар керек болсо. Розовыйыңды кызгылт деп айтат, кызыл деп айтат. Кыргызчасы жок, эч нерсе жок да. Ушунун баардыгын кыргызча айтканга аракет кылалы. Мен айтам, мисалы, кийин чыккан бизге тиешеси жок, орус өздөрүнүн нерселери бар. Мисалы, аэропортто которбой эле кой, бизде жок болчу, мисалы, самолет менен учак деп которуп алдык, остановка жок болчу, мисалга да. Анан өзүбүздүн кыргыздын немелерин орусча которбой эле, может быть, по пути деген сөздөрдүн баарын жыйынтыктап кыргызча сүйлөбөсөк, биз кыргыз тилибизди жоготтук. Биз 30 жылдын ичинде ушул акыбалга келдик. Эгер ушул акыбал менен кетсек, 20 жылдан кийин кыргыз тилин жоготобуз, 50-60 жылдан кийин мамлекетти жоготобуз. Эгер тилибиз жок болсо, бул Америкада эле бир өлкө болот, улутубуз жок болот. Анан Кыргызстан Америка эмес, бул жөн эле жок болот. Биздин өлкөбүздү дагы тил сактайт, өзүбүздү да тил сактайт. Кыскасы, тилибизге бекем болууну суранат элем. Популярдуу жанагы блогерлерден Нурлан Мотиев байкемден баштап, президенттен баштап чыгып жарып жүрөсүздөргө, Атакулдан баштап, жанагы бай инилерим бар, миллионер Дубайда таластык инем ким эле жанагы жаш балдар. Ошолор баарыңардан суранам. Кимдин адамдары көп болсо, ошол баарыңыздардан суранам, кыргызча сүйлөгүлө. Бирок Атакул кыргызча сүйлөй баштады. Ар бирине жазам мен, интервью жазам. Жана ким эле жанагы Автодубай Аскар, баарыңардан суранам. Кыргызча сүйлөгүлө, силер элге үлгүсү бар, элдер көрүп атат. Анан эфирден эле же кинодон эле кыргызча сүйлөткөн деп түшүнбөй, жашоодо кыргызча сүйлөшөлү деп чакырат элем. Кыргызча сүйлөйүнчү. Ыраазычылык билдиребиз. Анда сага дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирем. Мен чын эле кубанычтамын. Бир аз көңүлүм толбой калгандай болду. Интервьюду көрөрбүз, мен дагы кызыгып көрөм буюрса, качан чыкканда. Бирок дагы бир жолугушууну ниет кылалы. Кудай буйрса дагы жазайбыз. Ошентип эле кайтып калган сөздөр болсо, жаңылыктар мененчи. Анан жалпы ушул YouTube каналдын көрүүчүлөрүнө ыраазычылыгымды билдирем. Баарыңыздарга жакшылык каалайм. Өнүгүп атат, мамлекетибиз кут болсун. Жетекчилерибизге дуа кылып туралы. Анан ушул каналга катталыңыздар. Бул каналдын да өзгөчөлүгү мага абдан жакты. Мен көп эле жерге ушинтип маек кургам, келишим түзгөм. Бул эсекемдин мага байланышканда мисалы, көп эле жерде чакырганда азыр келе калыңызчы, же кечинде келиңиз деп анан интервью кылып жүрөбүз, же эртең саат 12-де келиңиз деп. Эсек экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүзгө 1 айдан ашып, 2 айга кетип баратат. Негизинен бул жигит аябай мындай элге болгон сүйүүсү деп мен бааладым. Ошондой чечим кабыл алдым. Элге жөн эле просмотрда кыргызчасын орусча кетип атпайм. Көрүүчүм көп болсун эмес, сапаттуу бир эфир чыкса да элге бир пайдалуу болсун, сөөгүнө жетсин, чучугуна жетсин, же менин эфирим бирөөлөргө пайдалуу болсун, же бирөө өзү оңолсун, жамандыктан кайтарсын, жакшылыкка чакырсын дегендей бир чоң максаттар бар экениңди байкап ыраазы болуп, өзүм жүрөгүм менен башында эле айттым, сен мындай кылсаң сонун интервью болот деп чыгарып, неге жакшы болбой калды дегенчи болуп, ичим чыкпай, ушунча даярдансак дагы деп кичине бир аз уялып турам. Анда өзгөчө рахмат. Элге болгон сүйүүңө рахмат. Каналың өсүп өнө берсин. Ошон үчүн сенден суранып атам, дагы келейин деп. Анан ушу элге болгон сүйүүң өчпөсүн, кыргыз элиме кызмат кылып жүрө бер. 7 миллион элибиз бар, 7 дубаныбыз бар, 7 атабыз бар. Ошо эсеке, сага рахмат. Сени жакшы көрөм, Аллах разы болсун. Жакшы суроолорду бердиң, жакшы сөздөр болду. Мындай разы болдум. Анан жана имиш-имиштерди каяктан табасың? Бул мындай башка адамдарчы, мисалы, суроолору да башкача да, мисалы үчүн Бекбуриевден сурап атат баягы кызчы. Сизде кандай сезимдер болуп атат депчи. Бекбуриев бул сезим эмес деп атат да. Ал жерде Бекбуриев 100% туура сүйлөгөн да ал жердечи. Чын эле ал сезим эмес, бул биздин жоопкерчиликтүү жумуш да. Аны деген жаңы чыгып аткан, мисалы үчүн жаңы чыгып бирөө ырчы чыгып калса, бир жан деген казак бала келип ырдап атат да, мисалычы. Ошондон сураса болот да, биринчи жолу чыгып атсак кандай сезимдер болуп атат деп, Бекбуриевден ушуну суроо берген уят да. Ошол сыяктуу илхом кандай келет, кайсы убакта ыр жасасыз, каяктан болосуз, кандай болгондо ыр жасат деген суроолорду, окшош суроолорду бере беришет го, бири-биринен угуп алып, сенин өзгөчөлүгүң, анан бир изденүүңдү баалап атайын убакыт бөлгүм келди да, атайын отургум келди. Ошон үчүн эсеке сага өтө ыраазы болдум. Ийгилик каалайт сага.
Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Негизи сизге аз сезилгени менен биз 2 саат отурдук. Сүйлөгөн адамга ушундай сезиле берет. Бул жарыкка чыкканда өтө көп убакыт отурдук. Көпчүлүк көрөрмандар ушундай бир өзгөчө формат жазайлы, бир кызыктуу суроолорду кылалы десек, кээ бир көрөрмандар бар, тергөөчүдөй болуп калды, ушакчы кезиң дегендер бар. Бирок ошентсе дагы биздин формат ушундай. Интервьюнун аты тергөөчү. Биздин каналга катталыңыздар, пикир жазыңыздар. Ассаламу алейкум.